Assalamu alaikum dostlar. Esingizde olsa bir ay murun bizden akula buzulup kalıp uşul жерге таштап, ушул аял менен, ушул такси менен аэропортко кетип, аэропорттон аренда машина алып анан ушул аренда машина менен Чикагого кеттим эле. Мынакей келдим, мынанда турат акула, бүтүптүр. Буга жаңы мотор басылды. Азыр силер менен биргеликте бул тракты көрөбүз. Кудайым буйруса, эми бузулбасын. Азыр мен турган жерим Шайен, Вайоминг. Азыр күлүчү да жок болсо керек, ичкериден алып чыгабыз. Мынакей Кудай буйруса. Мен азыр мындай трактор жолдо мурун жок болчу. Азыр көбөйүп калыптыр. Көпчүлүгү мына решеткалары хром эмес, кара. Простой комплектацияда. Тумальниктери жок. Дөңгөлөктөрү дагы простой. Меники Мишлен турат, кругом Мишлен. А мында болсо, беркилерде болсо Бриджстон деген турат экен. Биздики комплектациясы аябай жакшы, жирный комплектация. Ичкерге кирип күлүштү алып чыгалы дагы, андан кийин силерге жүргүзүп, андан көргөзөйүн достор. Ошо. Кудайга шүгүр, аман эсен жетип келдик. Кичинекей самолет менен учуп келдим. Денверге келип, Колорадо Денверге, Денверден Вайомингге учуп келдик. Кичинекей самолет 50 кишилик самолет экен. Жерден бир аз эле көтөрүлүп учту. Конуп атканда дагы баардыгын сезип турат экенсиң, газ таштаганын, газ бергенин аябай коркунучтуу экен. Кыскасы ушундай экен. Бисмилла. Кирели. Бисмилла. Ойлбасаңдар. Ушул жерге таштап кеттик эле, билесиңер да. Эсиңер бар. Хай. Хай. Достор, азыр келсем мага мына кагаз берди, чек кол коюп кой дейт. Бирок мына счетту көрдүңөр. 00, эч кандай акча төлөбөйм. Көрдүңөр, бул жагы да 00 болуп турат. Бул жагы да 00. Эч кандай акча төлөбөйм. Если мынанын бардыгын төлөй турган болсок, мындан кыра алмаштыргандардын ишлерин бардыгын алмаштыра турган болсок, төлөй турган болсок көп болуп кетмек да. Бизге дагы 00 көрдүңөр, полный. Кол коебуз дагы алып кетебиз, Кудай буйруса. Thank you. You're welcome. Okay. Күлүштү берди. Оңдолуп тур. Азыр чыгып жүргүзөбүз. Мындай болгон пульти бар. Брелогу, Volvo. Бизде 5 күлчү бар доступ го. Азыр ачайлычы. Көрдүңөр, жанып атат. Көрүнүп атабы? Жана. Азыр жанып атат эле. Жана. Силип жанып атат кеттик эми. Достор, кагазын алып чыктык. Эми акуланы жүргүзөлү. Кудайга шүгүр. Бардык нерсе Алладан, жакшылык, жамандык ар учурда Кудайга шүгүр келтирели. Буда да Алланын хикматы бар. Volvo'lar дагы турат. Мак. Руся, сен магың мына жерде турат кой. Мен бул чемоданым, кичинекей эле көрдүңөр сумка. Ушул азыр самолеттин жанагы ручной вклад салган жерине батпай койду да. Ушунчалык самолет кичинекей, ушул батпайт. Аба, калган жактарын бир сыра көрүп болу. Силерге бул машинаны меники кругом Мишлен турат, таманда липучкалар менен дерски дөңгөлөктөр турат. Артында камера, ичинде монитор, калпактары, жана ичинде контроль полоса, удержание полоса, дагы учуп кеттим. Я бисмилlah. Удержание полоса. Я бисмиллахир-рахманир-рахим. Машалла. Баке. Жаңы микрофонду алган бир 2 күн мурун алдым эле. Ошо боюнча. Ичин болсо мында мусор кылып салыптыр. Эми буларды кагып тазалайбыз. Бизде ушул көрдүңөр монитору бар, контроль полоса, слепой зона, подогрев лобовой, ишыгылы подогрев зеркала, повторитель, под дерево, аэрбаг, короче, адаптивный круиз-контроль. Ушундай нерселер бар да, холодильник. Бул жакта мынакей үстүнкү этаждар эле колдонула элек. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Дагы бир жолу жүргүзөлөм силер менен. Бисмилла. Биргеликте. Бисмилла. Машалла.
Бұл ушу воздух жок дегендин белгиси. Мына воздух толуп атат азыр. Биринчи, экинчиге воздух толуп атат. Воздух 100дөн жогору болуш керек. 130, 120, 150 чейин. Мынакей. Бардыгы жакшы, Кудай кааласа. Но кофени бассам, эч эле кофе алып келбей койду магачы. Мынанычы. Мына бассам кофе алып келеби десем, алып келбей койду. Достор. Машинаны жүргүздүк, эми силерге бир капотун ачып, ичин көргөзүп коеюн, эмнеси оңдолду, эмнеси алмашты байкап көрөлү. Мына жерден ачабыз. Мындай ачылат. Бүт жаңы. Койма деген. Жапты жаңы. Өзүнүкү деле жаңы болчу да, бирок ошо карабастан мында полный жаңы койду. Суулардан бери жаңы. Мынабы гидравликада дерки эски Volvo'ларда мына ол жок да, мына прямой эле мынага. Мынаны кошкон үчүн өтө жумшак болуп калган да. Андан да жумшак болуп калган. Машалла, көз тийбесин, машалла деп коелу. Көпчүлүк жазып атат, эми көз тийди, мактана бербе депчи, мен мактанган жерим жок, болгону өзүмүн алган нерсемди тартып көргөзүп, ишими тартып көргөзүп атам, эмне иш кылып атканым. Анан кээ бир адамдар мактанат деп түшүнүп алат экен да. Ошо достор, ушундай. Алыстан көргөзөйүн. Дөңгөлөктөрдүн короздон каралачы, өз 15.000 майл эле жүргөн да. Мына бечара Volvo'лар чарчадым. Пенсияга чыга турган болуп калдыларчы. Агаянлык экен. Кумтор менен иш кылабыз эми, кумтор менен азыр чыга баргандан кийин Go to Careers менен иштейбиз, жакындан баштап башка компания ачабыз, башка компания менен иштеп баштайбыз. Кудай буйрса. Бул 860 VNL 2025. VNL 860. Эң Volvo'лардын эң чоңу. Эң чоң кабинасы. Артында баягы стулдары бар. Беки 760-тарда жок, буларда бар. Ошо достор, силерге кыскача көргөзүп коеюн. Жабайлы эми капотту. Капотун жапканда мына жериндеги мынанысын басып коюш керек. Анан кийин жабасың. Ал болсо сөйүп турат да. Ал жерден эле түртүп катуу жабылат. Опа. Тарс эле жабылат мында. Эми ичкага алып барып диргартка да табыз. Ичкага алып барып диргартка да табыз. Мына ал жер чыгат. Мына ол. Турбайбы, мына ол чыгат. Ордуна диргартка да табыз. Фараларын көрдүңөр, мындай диодовый линза. Мына ол поворот, мына ол туманлик. А мына болсо поворот жакканда, бурганда, дөңгөлөктү бурганда кошо бурулат, мына жака жарык кыл берет. Нарагы да ошондой. Ошо достор, үстүндөгү Rio дегенден астындагы лампочкалардын баардыгы түнү жанат, билесиңер. Ама кичинекей күзгүлөр молор, слепой зонаны арка жакты могу жерге келип калгандарды аябай жакшы көргөзөт ошо. 12-чи трак бул. Ошо достор, силерге бир сыйра көргөзүн. Эми ичине отуралы. Я бисмилла. Достор, силерге мына карала, мен бул жака чейин путум менен чыкпайт элем да. Азыр иштерим баарын аткана кылып салып турган. Аткана мону салып отурганым эмне, бирок мунун баарын аткана кылып салганым эмне, мунун баардыгын Кудай буйрса. Мына жактардан бери да. Бул жактардан бери пилсөз кылышыбыз керек экен. Мына. Бул жактарга эмне күч келди, моторун алмаштырса, ичине отуруп алып абет кылганбы булар? Айтор билбейм. Мына кожаный сиденье, подлокотник. Мына могу жеринде көрүп атасыңар мындай вентиляция сиденья, сарысы подогрев сиденья болот да. 3 положенияда. Воздушный пневмо сиденье. Шыгылып айта берсе айтор көп, слепой зона мына бол. Мертвый зона десем оңдоп атышты эле. Шыгылып беспроводной зарядник, мына жерде беспроводной зарядник турат. Аркасына билесиңер камера.
Мына жерге рация илип коет. Биздин мына жерде ноутбугубуз бар мынакей. Мында азыр зарядка коебуз. Шторкалары чыгылып. Сон машинада бу. Ар бириңерге насип кылсын ушундай машина. Ана могу сиденьеге отургандан көтөрүштүн кереги жок. Өзүң салмагыңга карап сиденье турлап көтөрүп коет. Бийик же ылдый кылбастан ровный кылып көтөрүп коет. Полный электропакет, электрический зеркало, подогрев зеркала, асты үстү ылдый дагы, өтөсү дагы электрический подогрев. Бул жагы дагы ошондой бардыгы. Муну эми ичин көрө электер. Бул видеону может жаңыдан көрүп аткандар болуп калышы мүмкүн. Бул жагында дагы ошондой подогрев, бул жагы дагы ушул пассажирге дагы ыңгайлаштырылган. Бул болсо холодильник, полкалар болгон бардыгы. Мына болсо чыгат, эми дагы бир көргөзүп коеюн. Мында ал жер сиденье, мына спинкасы турат мындай болуп. Бул жагы ушундай могу жерлерде окошкалары бар, ачылат. Мындай кылса бул жакка ачылат мынакей. Жабылып окошкалар. Могу жерге подстаканник, бул жерде USB, Type-C, жанагы прикуриватель жана башка. Мына болсо мындай шкаф ичине кийим илгени. Мына болсо ошол вебаста, радио, ушул жерден печканы жандырсаң болот. Көптөгөн мында лампочкалары бар, мында жанат. Ушундай бул жакта дагы окошко. Микроволновканы жаңы эле койгон бул телевизордун орду. Бул болсо холодильник, бул болсо полкасы мындай. Документтер тура турган, бул болсо өдөсүндө чыга турган мындай полка. Бул болсо холодильник. Бул спинкасы да турат бул жака. Мына болсо мен бул жака коюшум керек эле. Иши кылып ушундай подсветкалары ичинде салондору бир аз өзгөчө мында полкалары бар. Жакшы. Кудайга шүгүр, оңдолду. Эми болсо иштелайлы. Мындан 1 ай мурун бузулуп калган. Мотор кармап калган. Азыр жаңы мотор салыптыр. Силерге мына жерде азыр салынган мына мотор engine деп турбайбы мынакей. 36.491 и мына 9.350. Анан могу калган алардын бардыгы майда чүйдө ошол моторго кеткен нерселердин баалары, бирок бардыгы итогу келип туруп мынакей 00. Эч кандай акча төлөнбөйт. Болгон өзүңөр көрдүңөр. Келдим, мен ушундай водительмин. Машинаны эси алып кетишим керек десем эле берди. Күлүштү. Эми болсо машинаны бир аз жылыткандан кийин айдап кетели. Могу болсо электронный немелери, трейлердики, анан трактын ушул паркинговый тормоздору. Болсо телефон койгуч, держатель койчу элем мына жерге жармаштырып. Мына жерлер ушундай. Мынакей бардыгын ыргытышым керек экен. Анан зарядты проводу да бар эле, мында алып коюшкан окшойт. Мунун проводу бар болчу. Бул заряд сайылып турган мына жергечи. Карашым керек экен азыр. Мына азыр парковкада турат. Ремень таккан жокмун, ошонуку трейлердин парковкасы деп атат да. Калгандары бар жакшы болсо. Горный тормозду сурап каласыңар да, көпчүлүктөрчү. Горный тормоз мындай кылып көргөзөйүн. Мына бул горный тормозда engine сүрөттү турбайбы? 1, 2, 3 анан кийин B, A болупчу, ушундай 5 бөлүктөн турат. Мындай кылып, мындай болуп не болот да. Баягы не деп коет эле. Бул жакта engine brake дейт, же болбосо ретарда. Бул автомат 1, 2, 3. Ошо алдыга аркага нейтралка. Болду. Мына жагын бассаң механик болуп калат. Көпчүлүгү сурагандар үчүн бул жагы кадимгидей эле шотка, поворотник, мына шотканы иштете турган. Круиз контроль бар. Адаптивный круиз контроль. Айырбак бар. Мына болсо шаардын ичиндеги сигнал, бул болсо хайвейдеги сигнал. Мына көрдүңөр өзүңөр, лобовой подогрев лобовой бар. Бул болсо припас, жолдо таразага кир же кирбе дегенде жанат. Бул болсо камера жана самсара деген жанагы видеорегистратор. Ноутбукту жармаштыра турган жер жок, могу жерге жармаштырып койгонбуз. Мунун заряды да өчүп калса керек, 1 айдан бери зарядын таап сайышым керек. Калган иштерим баардыгын көрсөттүм. Ошо достор, мына болсо аркасында камерасы бар, мына болсо механический саат экен. Bluetooth бар, Wi-Fi бар, жана башка. Мына жерде көптөгөн кнопкалары мен билбейм. Ошо достор, мындай кичине болсо да приятный поддержка.
кичине мындай зазорлор келбей калса дагы поддерживасы бар зато. Ошон достор, мына повторитель поворотниги бар. Не дейсем, ишти баштайлыбы? Акула менен барыңыздар. Менин акулам качан чыгат деп кыжылат болуп сурап аттыңыздар эле. Мына Кудайга шүгүр чыкты. Силер күткөн акула. Барыңыздарга ыраазычылык, убакыттан пайдаланып ыраазычылык билдирген. Рахмат барыңыздарга. Мага кимде-ким жакшылык каалап, жакшы комментарий жазып, мен да силерге ошол нерсенин баарын каалайм. Ошо достор, ассаламу алейкум. Тинч болуңар. Кийинки видеодо катталыктар катталышты унутпагыла. Инстаграм баракчабыз описанияда же комментарияда закреп болот. Катталышты унутпагыла достор. Ассаламу алейкум. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жөнөдүм. Достор, Кудай кааласа акуланын жаңы моторун жолдо сынайбыз. Жүкпүк албай эле, коктейлдин өзүн эле айдап Чикаганы көздөй жөнөдүк. Заправкага кирип аз заправка кылдым. Ошо достор, мынакей. Ана турган ошол Volvo сервис. Volvo центр мына жер байлап келдик, заправканы кылдык, жөнөдүк, Кудай кааласа. Ошо достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум.